Салам, менин жаш досум. Бүгүн биз Эсалаң менен казы деген жомокту окуйбуз. Өткөн заманда бир хан болуптур. Анын бул дүйнөдө теңдеши жок. Эсалаң деген сулуу баласы бар экен. Бала эр жетет. Бир күндөрү карлыгы жетип, хан дүйнөдөн өтөт. Бардык мал мүлкү баласына мурас калат. Эсалаң атадан калган мүлктү кандай жумшоонун жолун таппай, бир топ ысырап болот. Ага кошумча ачарчылык болуп, эл ал күчтөн тайып, башы оогон жакка кете баштайт. Элге келген апаат Эсалаңдын башын маң кылды. Күндөрдүн биринде Эсалаңдын башына ой келип, дүйнөнүн баарын сатып, азык түлүк алмак болуп, алтын арга артып, азык түлүгү мол шаарга жөнөдү. Эл аман, журт аман чакта коңшулаш падышанын кызынын күйөөсү Казы деген жигит менен дос эле. Бирок Казыны падышанын кызы бала кезинде эле жактырчу эмес. Аны көргөндө ит атайы тутулуп кетчү. Мына ошол Казы Эсалаңдын алтын артып, шаарга сатып келүүгө бара жатканын көрөт да, коңгон жеринде басып алып, Эсалаңдын колу бутун бууп, жолдун жээгине таштап кетет. Эсалаң айталаада 2 күн жатат. 3-чү күнү бир жолоочу келип, буту колун чечип бошотуп жиберет. Эсалаң өлдүм талдым дегенде, кеч пешимде досунун, Казынын үйүнө келет. Казы өз досун кондурбай, коргондон кууп чыгартып жиберет. Эми эмне кылат? Кайда баруу керек? 2-3 күн даам сызбаган Эсалаң каңгырап жүрүп, бир чоң короонун эшигинин алдына келип жыгылат. Бул коргон 40 нөкөрү бар падышанын кызыныкы экен. Дарбаза кайтарган кыз колуна чырагын алып, эшик алдына жыгылып түшкөн Эсалаңдын жанына келет да, буту менен түрткүлөйт. Өңүн көрө коюп, сулуулугуна суктанат. Отура калып, жүзүнө жүзүн тийгизип, башын сылайт. Эсалаңдын ачкалыктан жүрөгү талып кетти. Муну сезе койгон кыз жүгүргөн бойдон падыша кызга келип, сулуу жигиттин дайынын айтты. Падыша кыз баланы көрдү да, ордунан тургузуп, тамактандырып болгондон кийин өз бөлмөсүнө алып келтирди. Ал түнү жатып эртең менен Казы досуна келип, досум, мага Кудай өзү жардам берди. Кечээ сен үйүңө кондурбай койгондо, сандалып жүрүп, бир чоң коргондун эшигинин алдына кулаптырмын. Ал жерден падыша кыз үйүнө алып барып, тамак берип, эс алдырып, түнүндө өзү менен бир алып жатты. Дегенде досунун ачуусу келип, кылычын алып чапмакчы болуп качырып калды. Ага беттешүү кайда? Эсалаң жан арга кылып, түз эле падыша кыздын үйүн карай чуркады. Келип короого кирди. Кууп келаткан жана качып келаткан күйөөлөрдү коргоп, кыз Эсалаң эшиктен киргенде чоң жайнамазды ала коюп ороду да, жүккө жөлөй салды. Казыга, кандай жумушуңуз бар эле, айтыңыз, деди. Казы ушул сөзгө эле ыраазы болуп, жок, жөн эле келип калдым, деди да, жер караган бойдон эшиктен чыгып кетти. Короодон чыкканча, кууп жүргөн түлкүң кайда кетти? Дешип кыздар шылдыңдап күлүп жатышты. Эсалаң бул түнү да кыздын үйүндө түнөп, эртеси Казы досуна келди да, досум, кечээ сен кууганда падыша кыз жайнамазга ороп жүккө катып койгон. Түндө да ошондо конуп чыктым, дегенде Казы, сенин түбүңө жетпесем, деп дагы кууп жөнөдү. Эсалаң кыргыйдан корккон торгойго окшоп, жерге тийбей секирип, кыздын үйүнө карай качты. Муну көрүп турган кыз алдынан чыгып тосуп алды да, үйдөгү чоң сандыктын ичине салып коюп, эч нерсе билмексен, эч нерсе көрмөксөн болуп Казынын алдынан чыкты. Казы кызга келип, сиздин чоң жайнамазыңыз керек болду. Бүгүн молдолор конокко келишмегиле, ошону сурап келдим, деди. Кыз анын суроосун кабыл алып, жайнамазды жүктөн сууруп берди. Арасынан эч кандай белги көрүнбөгөн соң, тобо, бул ит өзүнүн акмактыгын билбей, мени жинди кылып жүргөнү кандай, деп жайнамазды колтугуна кысып, эшиктен чыкты. Ал күнкү түн да өттү. Эсалаң кыздын үйүндө түнөдү. Эртеси Казы досуна барып, болгон окуялардын баарын айтып, ага кошуп Казы аны кууп барып, кыздын жайнамазын алып кеткенин, кыз муну сандыкка жашырып койгонун айтып күлдү. Казы буларды уккандан кийин, муну өлтүрбөй мага кыз жок экен дейт да, кылычын кынынан сууруп алат. Эсалаңдын төбө чачы тик туруп, эшиктен кандай учуп чыкканын өзү да билбей калат. Качып жөнөйт. Казы кирген буурадай болуп, артынан кууп жөнөйт. Эсалаң жашынарга жер таппай, эшик алдында жаткан суу ашкабакка кире качты эле, башы кирип көөдөнү сыртта калды. Муну көрө койгон падышанын кызы Эсалаңды кабактын ичине киргизип, оозун тыгындады да, бет алдыдагы сууга кое берди. Ушул кезде Казы да келип жетти. Кыздын Эсалаңдын кабакка алып жибергенин көрсө да, сурай алган жок. Шашып кетип, мынабу кабак жакшы сүзөт экен го, деп күбүрөдү. Кыз ага жакшылап жооп берген жок, жөн гана ооз учунан ооба деп койду. Бул учурда Эсалаң да карап жаткан жок. Сокур тоокко баары буудай дегендей, 2 тизесин бүгүп жатып алып, бирде бул өзгө сүзүп, аңдып карап турган Казынын ачуусун келтирди. Казы, сууда сүзгөн кайыгыңыз кызык экен, ичин ачып көрсө кандай дейсиз, деп сурады кыздан. Бул менин эң жакшы көргөн буюмумдун бири. Муну эч ким көргөн да, билген да эмес, бир гана сиз сурап жатасыз. Андай буюмга кумар болуп, көргүңүз келсе, ошондой эле мага ишенбей турган болсоңуз, садак менен ошол кабак кайыкты аталык. Кимде ким үч тийгизсе, ошол адам ачып көрсүн, көрбөсө өз ыктыяры, деди. Буга макул болгон Казы биринчи болуп атты.
үч атып тийгизе алган жок. Кыз бир огунда сая кетирген жок. Эми кайыкта акыңыз болбос, деди да кыз сыртка чыкты. Казы тиги чоң сандыкты бер. Өгүнү агайга китеп берген элем. Ошол керек болуп жатат, деди. Эсалаңды издеп жүргөнүн билген кыз ичи бош сандыкты берди. Аны казы көтөрүп жөнөдү. Короодон чыгып бара жаткан казыны кыздар ортого алып, сандыкты жерге басып, шылдың кылып күлүштү. Жерден жекен тапкандай сүйүнгөн казы сандыкты айталаадагы суунун башына алып барып ачып, эсалаңды өлтүрмөк болуп, кылычын кынынан суурганда, эсалаң жок болуп чыкты. Өзүнүн акмак болуп, сандык көтөрүп, ичинен эч нерсе таппаган казы кечке чейин көмкөрөсүнөн түшүп жатты. Кыз казыны жөнөтүп жиберип, кабактын оозун ачса, эсалаңдын эси ууп калган экен. Айткан кепке алданып, күчкө кирген эсалаң казы досуна дагы келди да, кабак кайыкка түшкөн кордугун, казы досу таппай кеткенин, бүгүн да кыздын үйүндө болгонун айтып берди. Бул жолу казы досуна акыл кирип, кой муну, кубалай бергенде эч нерсе чыкпас. Андан көрө падыша менен убазирлерди чакырып, эсалаңдын окуясын өзүнө айттырайын, деди да, эсалаңды кечки конокко кел, деди. Кечинде падыша убазирлери келишти. Эсалаң да келип, меймандар менен таанышып чыкты. Ошентип алар оокат жеп, ичкилик ичүүгө өтүштү. Бир аз убакыт өткөндө бир карыя: "Эй балам, эмне көрүп, эмне укканыңды айта отур", деди. "Эмне көрүп, эмне билейин", деп баштады сөзүн эсалаң. "Бүгүн туптуура 6 күн болду. Падышанын кызы менен саякат кылып жүргөнүмө." Падыша бул сөздүн жай маанисин түшүнбөй, "Кандай падышанын кызы менен?" деп сурады. Эсалаң көргөн билгендерин толук айтып өттү. Муну уккандан кийин падыша эсалаңды эртең даргага асууга буйрук берди. Ушуну эле күтүп турган казы эсалаңды дароо камап салды. Эртесинде "Бүгүн кызынын короосуна түшүп, бузуктук кылган бирөөнү дарга астырат экен" деген сөздөр ар жерден угулуп жатты. Эл бүт жыйналып бүткөндө падыша келип, 8ге чейин санаганча айта турган арызың болсо айтып кал, арманда кетпе, деди. Ушундан кийин 1 арызың болсо айт, 5 деп санаганча эсалаң ооз ачкан жок. Ошол учурда чыны менен эле эбизди өз колубуз менен берип коебузбу деп Кыдыр менен Бак жүгүрүп акылга келишти. "Ой акылдос, биз өгүнү баланын багын талашып, сени таарынтып жибердик эле. Ошондон бери бала айткан сөздөрүнүн эмне экенин сезбей, эсинен кетип, кылмыштарын айтып, азыр өлүм оозунда турат. Эгер ошол балага акыл берип, аман алып калсаң, анда биз сага багынып, сенин кулуң болобуз", дешти. Акыл тигилер менен өмүрүмдө жолдош болбосмун деп ант кылса да, баланы кыйбай, ошол замат келип, баланын оозуна кирди. Ошондо баланын көкүрөгүнө ой, башына мээ пайда болду. Бала дароо мындай деди: "Менин силерге айта турган арызым бар. Айтсын, сөз бергиле", деди падыша. "Менин кечеги айткандарымдын баары түшүм болчу. Ошол түшүмдү айтам деп, өңүмдө өлүмгө туш болуп турганымдын себеби бул", деп сөздү созо берди. Казы болсо: "Бул алдап жатат, батыраак тарткыла", деп кыйкырды падышаны көзгө илбей. Падыша колун көтөрүп: "Токтой тургула, сөзүнүн аягына чыксын. Мен бирөөнү бекеринен жазага тарткым келбейт", деди. Ошондо эсалаң өзү кимдин баласы экенин, алтын арга жүктөгөн мүлкүн казы досу алып койгонунан баштап, каңгырап жүрүп жинди болгонун, падышанын кызы менен түнөгөнүн, эмне көрсө ошонун баарын достук үчүн казыга айтып турганын, бирок анын баарын ал чын көрүп, өлтүрмөк болгонун айтты. "Акыры мына, сизди чакырып, көргөн түшүмдү айттырып, дарга астырганы отурат", деди. Бул сөзгө ишенген падыша баланы аяп бошоттуруп жиберди да, калп айтып, чагым салганы үчүн, балага кыянаттык кылып, мүлкүн тоноп алгандыгы, кан ичерлиги үчүн казыны дарга тарттырды. Ошондой эле балага кызын берип, күйөө бала кылып алды. Эми бала мурдагы эсалаң эмес, акылдуу болду. Мурда эси жок акмак болуп калышы мындайча экен. Балага жүргөн Бак, акыл, Кыдыр бири менен урушуп талашып калышат. Ошондо акыл качып кетип, таарынып калыптыр. Мына эми алар биригип, баланын акылы ордуна келип, муратына жетип, кем карчы жок жашап калыптыр.